Жери 35 сотық болған, чоң жаңы салынған мал сарай сатылады. Жақшы жер участок 4 бұрышты, тура формада 3 фазалы электр энергиясы бар екен. Түзме түз елер менен байланышасыздар. Видеоны аяғына чейин көріңіздер. Есін номер экранда жана описанияда есі деп жазылып тұрады. Сатылуучу мал сарай Бишкек шаарынын түндүк тарабы Мраморныйда жайгашкан. Сиздер бул жакка келүү үчүн Молодая гвардия менен туугандар түндүк тарайга келесиздер. Объездной менен Молодая гвардия кесилишет. Да түндүк тарайга келсеңиздер Озерный пост ГАИ бар. Андан кайра түндүк тарайга келерсеңиздер мына туугандар ушул поворотко Мраморныйдын кире беришине келесиздер. Сиздер дальше жүрсөңүздөр мына мектеби, бала бакча, айыл өкмөтү ушул баары ушул жерде. Ага жетпей эле могу жерден оң тарапка карап кайрылсаңыздар мына бул жерде эле сатылуучу мал сарайыбыз жайгашкан. Анан мал сарайлар мынакей туугандар айылдан өзүнчө бөлүнүп турат. Бул жагы айыл, бул жагы мынакей мал сарайлар экен. Эгер бала чака менен жашап ушул жерде мал менен алектенсеңиздер, балдарыңыздар мынакей бул жерде мектеп, бала бакчаларга жөө эле келип кетишет экен туугандар. Жана могу жерде жүргөн маршрутка бар. Экинчи жолу аэропортко келген көчө менен мындай аэропорт тарабы менен бул жагы менен кирип келсеңиздер болот туугандар. Андан ары мынакей туугандар бул мал сарайыбыздын көрүнүшү. Жеринин аянты 35 соток, узун турасы бул жагына 53, бул жагына 70 метр туугандар. 4 бурчтуу тура формада экен. Эң эле түштүк чегара мынакей могу жерден. Азыр түндүк чегара калган чегараларында көргөзөм. Айта кетчү нерсе мынакей чыгыш чегарасына ушул забор бүткөн жерден түштүк чегарасы болсо бул кошуна сарай, бул сарай экөөсүнүн ортосунда ар биринде 1,5 метрден ортодо аралык бар экен. Бунукуда 1,5 метр, бунукуда 1,5 метр. Анан мына жол могу сарайдын бурулган жерине чейин асфальт, а бери карай кирген 6 метр жол болот экен туугандар. Бул жер могу забордун түбүнөн бери карай 6 метр жол туугандар. Андан ары бул забордун түбү жемканага расчет алынган экен. Андан ары сарай башталат. Сарай узун турасы туугандар 45ке 12 80 буканы өзүнө батыра алат экен. Кирпиштен салынган сейсмопояс колонналары бары куюлган, жаңы салынган сарай потолок тарабынан утеплять этилген. Анан 1 2 3 4 эшиктен кирип чыга аласыздар. Жана бул сарайдан сырткары негизи ушул объекттин ээси могу участоктун чыгыш тарабынан бир сарай, батыш тарабынан дагы бир сарай салайын деген планы болгон экен. Төрүндө жашаганга мынакей үйү дагы бар. Алардын ички тарабын азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Анан эң эле түндүк чегара могу бетонду көрдүңүздөрбү туугандар? Ошол жерге чейин азыр ал жакын барып да көргөзөм. Биринчи жолу силерге сарайдын ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Мынакей жаңы салынган ушундай чоң сарай. Мында бир айта кетчү нерсе, мына могу эшикке чейин монун биягынан мындайдан жемкана кылуу планланган экен. Анан дарбазаны бияктан коесуздарбы, бияктан коесуздарбы, келип өзүңүздөр планировка менен планировканы өзүңүздөр да кылсаңыздар болот туугандар. Сиздерге могу ортоңку эшиктен кирип көргөзөйүн. Бул сарайдын түндүк тарабынан көрүнүшү. Өтө жагында вентиляциялары, анан бул жакта да мындай терезелер, темирден болгон решеткалары баары орнотулган. Так, мынакей киребиз. Орто ченинде жанагы киши жүргөнгө 2 метр жайы. Калсаңыздар жанагы муровей менен деле жүрсөңүздөр болгудай көрүнөт. Акыры аштоодо деп коет ба? Акыр. Андан кийин могу жери 1,80 экен. Могу эмеге чейин. Андан кийин дагы бияктан киши жүргөнгө кенен дагы жайы калтырылган. Могу көң түшкөн малдын богу түшкөн жери 30 сантиметрден да тереңирээк экен туугандар. Андан тышкары ички тарабынан туугандар суусу чыгарылган. 4 жерден 1, 2, 3, 4 жерден. Аны өзүңүздөр шланг кошуп, ары жака чейин алып барып алып келсеңиздер болот. Так, дагы эмне маалымат? Электр энергиясы киргизилген. 3 фазалуу электр энергиясы бар. Мынакей сарай жаңы салынган. Могу жерден эле мал кармалган окшойт туугандар. Бул жана дээрлик мал кире элек туугандар. Мал киргизе элек экен. Темирден болгон решеткалары, сейсмопояс колонналары баары куюлган. Негизинен ушул өзүм үчүн деп жакшы материалдар менен салган сарайым дейт туугандар. Келгенден өзүңүздөр дагы көп болуп карап байкап кетсеңиздер болот туугандар. Дагы бир нерсе айтпай калып турмун. Жана 80 буканы өзүнө батыралат деп айтпадымбы туугандар? Ар бир могу ортосу могунан бул жерге чейинки аралыгы 1 метр экен. Аралыгы 1 метр жана ушул российский жакшы материалдар менен салынган дейт. И
бул эң эле батыш тарабындагы эшик менен кирип чыкканга жайы. Мынакей туугандар. Андан ары туугандар, бул жактагы малдын сейген суулары бул терең септикке куюлат экен. Так, андан ары. Так, эми туугандар силерге чыгыш чегара жана ал жагынан көргөздүк. Мына бул жерден могу бетондон түз. Түндүк чегара могу бетондон, мынакей бул жерден түз ары карай кетет. Ары жагында да казыгы кагалган, анда көргөзөм. 3 фазалуу электр энергиясы бар. Жем майдлаган, чөп майдлаган аппараттарды кенен электр энергиясы менен колдоно берсеңиздер болот. Документ боюнча кызыл китеп туугандар. Билик документтери бар экен. Андан ары бул жердеги эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей туугандар, алды тарабы ушундай навес экен. Ылдый тарабы жашка болгон. Негизи кирүүчү эшиги. Кире бериш. Бул жакта ажатканда душ, аристон, унитаз ажаткан деген туугандар, унитаз. Анан бул жагында бир бөлмөсү. Ички тарабынан ракайын орнотулуп суу чыгарылыптыр. Андан ары. Так, дагы эмне маалыматы туугандар. Мынакей. Жана айткандай, участоктун батыш чегарасын көргөзүп айтайын, Эң эле батыш чегара бул казык көрдүңүздөрбү? Ушул жерден түз сарайдын бүтөр жерине чейин, бул жагы жанагы силерге көргөзгөн бетонго чейин туугандар. 4 бурчтуу болгон участок. Анан сарай ээси участоктун батыш бурчунан да бир сарай, чыгыш бурчунан да бир сарай салуу планы болгон экен. Ошондо П формасында болуп калыптыр, тиги сарайды кошкондо. Эми аны калганы келгенде өзүңүздөр карап көрөсүздөр туугандар. Баасы болсо $105,000 дагы соода сүйлөшүү болот. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Ээсинин номери 0500 60 25 67 0500 60 25 67, экинчи номер 0220 51 71 47 туугандар. YouTube'дан көрүп аткандар экранда жазылып турат. Так. Негизинен салыштырмалуу баасы жакшы эле көрүнөт туугандар. Баалачу сиздер, негизинен салыштырмалуу баасы жакшы эле көрүнөт. Дагы соодалашуу болот экен туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай сарай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.